Салам, мен атым Алтын кыз. 3 күндөн кийин мен Германияда жүргөнүмө 4 жыл болот экен. Биринчи жылы ОПР кылгам, андан кийин 3 жыл ресторандык иш боюнча Ausbildung кылгам. Азыркы учурда санариптик маркетинг боюнча магистратура кылам. Буга чейин Манас университетинде радио, телевидение жана кино бөлүмүн бүтүргөм. Ал эми бул видео Германиядагы жогорку окуу жайларга тапшыруу жөнүндө болот. Мен жеке өзүмдүн тажрыйбама таянып айтып берем. Ал эми эгер мен айткан маалыматтарда бир катачылык тапсаңар же башка сунуштарыңар айчу нерсеңер болсо комментарийде жазып койсоңор аябай ыраазы болом. Анда кеттик. Германияда жогорку окуу жайга тапшыруу үчүн эң алгач эле C1 деңгээлинде тил билүү керек. Немисче же англисче. Сиз тапшырган программага жараша. Экинчиден, Германияда ачка калбай өзүңүздү финансылык жактан камсыздай аларыңызды далилдешиңиз керек. Аны бөгөттөлгөн эсебиңизде кеминде 11.208 евро бар экенин көрсөтсөңүз болот. Анан кээ бирлер сурап калат, акчаны салып кайра чыгарып алса болобу депчи. Бөгөттөлгөн эсептин фишкасы ошондо, ай сайын белгилүү бир сумманы гана чыгара аласыз. Болсо буга ДААТ сыяктуу стипендиялар дагы жарайт. Дагы бир башка жолу Германиядагы иштеген бирөөгө поручительство же кыргызча айтканда кепилдик жаздырып алуу. Мунун бир нюансу бар. Ошол поручительство жазып берип аткан адамдын айлыгы 2 кишини багып кете ала турган айлык болушу керек. Дагы бир башка жолу мен колдонгон вариант бул туруктуу жумушуң, туруктуу айлыгың бар экенин көрсөтүү. Анан ал айлыгың айына 934 евро неттодон аз эмес болушу керек. Мундагы өзүнүн нюанстары бар экен. Көрсө, мисалы мен ошол талап кылынган суммадагы акчаны тапсам дагы батирим кымбат болгон үчүн ошого сен тапкан акча прожиточный минимумга жетпей калат экен деп айтты. Аны мен бул батирди башка бирөө менен бөлүп жашаганым үчүн экөөбүз сумманы бөлүп төлөйбүз деп чечкен жатам. Ошол учурда дагы 10 евро жетпей калат экен деп мага көйгөй кылышты. Аны сен коңшуң менен сүйлөшүп, ал көбүрөөк сумманы төлөй турган кылып контракт түзсөң болот. Же болбосо бөгөттөлгөн эсеп ачып, ал жака где-то 2000-3000 евронун тегерегинде акча салышың керек деди. Андан тышкары окууга керектүүлчү документтер: аттестат же дипломдун тиркемеси менен немис же англис тилинде которулган жана нотариалдык заверенияси менен кошо. Анан албетте тил сертификаты, тестав, ТСХ же ГТ сыяктуу. Жеке мен тестав тапшыргам. Эгер англис тилдүү программа тапшыра турган болсоңор, албетте TOEFL же IELTS. Резюме, мотивациялык кат, анан паспорттун көчүрмөсү. Визага керектүү документ: баягы финансылык коопсуздугуңду далилдеген документ, медицинская страховка, университеттен кабыл алуу каты, ЦУЛЯСУ, биометрикалык сүрөт, виза анкетасы жана визалык төлөмдөр. Магистратурага тапшырууда дипломду тастыктоо же признание кылуу дагы керекпи деген суроолор жаралышы мүмкүн. Мен кылган эмесмин. Ал эми университеттердин сайттарында дипломдун тастыктуулугун ана бинден карап алууну сунушташат экен. H++, H+ дегендер бул кесип Германияда тастыкталган, бул диплом менен иштей берсең дегенди билдирет билишимче. Менин университетим бул сайтта бар, тастыкталган, бирок менин факультетим такыр жок экен. Бөлүмүмдүн аты жөнү, бирок мен андан тышкары башка тастыктоолорго тапшырган жокмун. Болду деп тапшыра бердим, өттүм. Универлерге тапшыруу процессин эмнеден баштоо керек? Биринчиден эле универлерди издеп өзүңүзгө жаккан направленияны тандайсыз. Муну мен тил үйрөнүп аткан убакта эле кылууну сунуштайм. Анткени ал жактагы маалыматтардын баарын окуп бүтүп, жеке менин көп убактым ошого кетти. Германиядагы университеттер көбүнчө чет өлкөлүк студенттерди UniAssist деген сайт платформа менен кабыл алышат. Аны дагы силер университеттин сайтына кирип, ошол жактан тактап карап алышыңар керек. Балким башка платформалар менен иштешет. Же түз ошол университеттин сайты менен тапшырсаңар да болот. Бирок билишимче университеттин көпчүлүгү бул жакта UniAssist платформасы менен кабыл алышат. Бул платформа акысыз эмес. Биринчи катталууга жана биринчи университетке 70 евро төлөйсүңөр, андан кийинки университеттер ар бирине 30 евродон алат. UniAssist талап кылган документтерди жүктөйсүңөр, анан жөнөтөсүңөр. Жөнөткөндөн кийин күтүп отурасыңар анан. Германияда университеттер жеке менчик жана мамлекеттик болуп бөлүнөт. Мамлекеттиктер акысыз болуп эсептелет. Семестрине гана бир 300 евронун тегерегинде акчаны төлөйсүң. Семестрдик төлөмүңө сенин проездная картаң, арзан тамак жана башка студенттик плюшкалар кирет. Мисалы, мен 303 евро төлөйм. Бул сумманы менин проездная картам эле уже актап коет. Ал эми жеке менчик университеттер акысыз эмес. Ушул менен болду окшойт. Эгер суроолоруңар бар болсо, комментарийде жазсаңар болот. Ал эми силерге ийгилик, силердин колуңардан келет, мен силерге ишенем. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө мени Инстаграмыма катталып, ал жакта мен күнүмдүк жашоом менен бөлүшүп турам. Бул каналга дагы катталганды унутпагыла.